Бул боюнча түшүнүктүү эле. Мен мүмкүн болсо сиздин ишиңиз боюнча бир эки суроо бергим келип атат. Урматтуу министрдин орун басары. Эсиңизде болсо керек, сиз экөөбүз чогуу тышкы иштер министрлигинде иштеп жүргөнүбүздө 2006 болуш керек. Америка Кошмо Штаттарындагы элчилигибиз мурда арендада турат эле, кийин менчикке сатып алганбыз. Ошондо соц тармактардан да жок эле, билесиздер, веб-сайттардан, маалымат караштардан аябай сөккөн дипломаттарды. Ошончо акчаны эмнеге кетирдиңер деп. Бирок бүгүн ошол чечим абдан туура болгонун көрүп атабыз. Азыр ал акчага сатмак тургай жанына арандатып койбойт болчу. Арзан келген экен. Жылдан жылга недвижимость кымбаттап атат, туурабы? Азыр биздин өзүбүздүн элчилигибиз бар, менчик, ага аренда төлөбөйбүз. Экинчиден, андан бери аренда төлөй берсек, азыркы биздин элчиликтин каражатынан да ашып түшкөн, 2 эсе 3 эсе каражат кетмек. Айтайын дегеним, мен жакында ушул комитеттин мүчөсү катары Дубайдагы кен консулдуктун ишин текшерип келдим, Таиландтан келатып. Аренда алып төлөп турушат экен. Жылына бир канчадан дейт, $30,000 тегеренде акча кетет экен. Ошону сатып алса кандай болбойбу? Мүмкүнчүлүк жокпу ошого? Нуржигит Кадырбекович, туура маселе көтөрдүңүз. Бүгүнкү күндө Тышкы иштер министрлик план түзгөн, ошо сыртта мүлктү алуу боюнча. Биринчи кадамда биз жакын арада 3 элчиликке имарат алган атабыз. Ошо жыйынтыгын сизге ошо жакын арада айтабыз. Эми азыр мен сизден статистика сурабай эле коеюн, канча элчилик арендада турат, канча элчилик менчик имаратта турат деп сурабай эле коеюн. Бирок Дубайды билесиз, абдан кымбат. Жылдан жылга жашоонун динамикасы өнүгүп баратат. Ал жака келген мигранттарды көрүп атасыз. Шаар укмуш тездик менен кеңейип баратат. Бул деген сөз кыймылсыз мүлк дагы кымбаттайт, аренда дагы кымбаттайт. Азыр жылына 30 миңден төлөсөк, келечекте 50 миң, 60 миң ошентип отуруп жөн эле талага кетет акчалар. Каражатты таап туруп, керекпи биз деле көтөрөлү демилгени. Анан мен айтат элем өкмөткө деле, баягы кустургандардан түшкөн акчадан керек да. Анткени азыр 3651 адам консулдук каттоодо турат экен. Бирок фактически 8-9 миң адам Кыргызстандан ошол жакта бар экен. Дагы да көбөйүп атат. Экинчиси болсо, Бишкек менен салыштырганда бир Аламидин бирдей туңгучтай жерде экен биздин ген консулдугубуз. Центр жака алып келиш керек да. Биздин ген консулдук турган жерге транспорт келбейт экен, ал жакта же бир метро жок экен. Ошондой эле четте экен, аябай пробка болот экен. Баягы аэропорттун жанында эле экен, центри таптакыр башка жакта экен. Ушул жагында караса болобу? Эгер ала турган болсок, ар жагынан биздин жарандар жашап аткан, иштеп аткан жактан. Эске алабыз, сөзсүз. Ушуну бир карасаңыздар, анализдеп мага бир маалымат жөнөтүңүздөрчү. Канча элчилик арендада турат, жылына канчадан төлөйт? Ошону балким мына бюджетти жакында карайбыз. Биздин элчилик, биз эгемендүү түбөлүк болобуз деген ниетибиз бар. Ошого аракет кылып атабыз. Эгер бир 10 жылдан кийин жабабыз деген ниет болсо, арендага ала берсек болот. Ал жакта элчилик да түбөлүк болот да. Ошон үчүн өзүн сыйлаган мамлекеттер, Өзбекстан дайыма сатып алат, Казакстан дайыма сатып алат. Ошол сыяктуу биз да сатып алалы. Азыр бизди урушкан менен келечектен рахмат айтышат. Анткени биздин өзүбүздүн менчик болот, бул бир. Экинчиден, аренда түгел эле бул эле деп чыгаша кетпейт. Үчүнчүдөн, ээси келип кет дегенде кетем деп коркуу сезими жок болот эле да. Макулсузбу ушуга? Макул.